Республикабыз эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин өлкөбүздүн билим берүү тармагында чоң өзгөрүүлөр болду. Мамлекеттин экономикасы төмөндөп, элет жеринде жашаган уул кыздардын жогорку жайларында билим алууга мүмкүнчүлүгү чектелген. Өзгөчө борбор калаадан бир топ алыста жайланышкан Сүлүктүү, Лейлек, Баткен шаарларынын жаштары үчүн өздөрү самаган кесиптин ээси болуусуна жолдун алыстыгы, акча каражатынын жетишсиздиги өз кедергисин тийгизип турган. Баткен облусундагы Баткен мамлекеттик университети түзүлүп, иштегенине 20 жылга жакын убакыт болуп, бул аралыкта аталган окуу жайдын тармагы кеңейип, Сүлүктүдө, Кызыл Кыяда өзүнүн филиалдары иштеп келет. Башка окуу жайлардан айырмаланып, Баткен мамлекеттик университети бул өзгөчөлөнгөн окуу жайлардын бир катарга эсептелет бүгүнкү күндө. Мына батышка карай өзүңүздөр кече күбө болуп келдиңиздер. Мына Сүлүктүү шаарында жайгашкан бир институтубуз, бир коллежибиз. Чыгыш жакта 2 институтубуз жайгашкан, көп тармактуу институт, анан Кызыл Кыяда педагогикалык институт алып. Баткендин өзүндө бир коллежибиз, көп тармактуу коллеж, анан башкы мекеме болуп туруп 6 точкага жайланышканбыз. Бүгүнкү күндө ошол жерде үзүрүлүп эмгектенип жаткан 200дөн ашык профессор окуучулар курамы эмгектенип келишет. Алардын 33% илимдин кандидаттары, илимдин докторлору, башкача айтканда 5 илимдин доктору, 50ге жакын илимдин кандидаттары эмгектенип келишет. Бүгүнкү күндө Сүлүктүү гуманитардык экономикалык институтунун абалы жакшырып, миңдеген студенттер билимге сугарылып, жашоодо өз ордун табууга мүмкүнчүлүктөр жаратып келишүүдө. Мен бул окуу жай тандаган себеби, бул окуу жай мен жашаган жеримде дагы жакшы. Андан кийин билимди кай жерден эмес, кандай алуу керек. Мисалы үчүн бул жердеги окутуучулар бардыгы кандидатын коргогон профессор окуучуларыбыз бизге ар тараптан билимди кенен даана жеткизип берет. Биз жана аларды кеңири колдонуп жана алабыз. Биздин китепканада дагы өтө кызыктуу китептерден ошол маалыматтарды алабыз. Мен бул окуу жайга окуганым үчүн аябай сыймыктанам. Анткени бир жактан ата-энемдин кеңеши менен жана мугалимдердин кеңеши менен ушул окуу жайга келдим. Аталган институтта материалдык техникалык базасы акыркы жылдары бир топ өсүшкө ээ болуп, заманбап окуу усулдары жана ошондой эле даярдалып жаткан кадрлардын эртеңки күнгө бардык тараптан өнүгүүсүнө салым кошо турган алдыңкы саптагы информатикалык технологиялар менен жабдып келишет. Атай кетсек, жакынкы убакта эле коммерциялык эмес уюмдарды башкаруу боюнча жаңы ресурстук борбор ачылып, жарандык коомдун уюмдарынын маселелери боюнча маалыматтык жана консультациялык колдоо көрсөтүү максатында, андан сырткары ресурстук борборлор ар түрдүү темада мейман лекцияларын, конференцияларды жана талкууларды өткөрүү үчүн аянтча ачылып ишке берилди. Бул борбор окутуучуларга жана студенттерге жаңы шартта билим алууга, онлайн режиминде эл аралык конференцияларга катышууга мүмкүнчүлүк берет. Бул ресурстуу сеттер биздин балдарыбыздын окугуна жакшы ийгиликтерге жетишине жардам берет деп ойлойбуз. Иш чарада Сүлүктүү шаарынын мэри жана Баткен мамлекеттик университетинин ректору Зулпуев Абдывап Момунович келип, сөз сүйлөп, мында ачылган ресурстук борбор билим ордого көптөгөн жетишкендиктерди алып келерин, буйруса келечекте алдыңкы инсандар окуп чыгаарын үмүттөнүү менен белгиледи. Биринчиден бардыгыңдарды ресурстук борбордун ачылышы менен чын билген Баткен мамлекеттик университетинин атынан дагы бир бардыгыңыздарды куттуктайм. Ишиңиздерге ийгилик болсун, сиздерге иштей турган ресурстук борбор болсун. Окуу жайдын профессордук жана педагогикалык жамааты студенттер үчүн жаратылып жаткан мындай шарттарга ыраазы болушуп, өздөрү эмгектенген окуу жайдын администрациясына жылуу пикирлерин билдиришип, мындан ары жигердүү күч менен эмгектене беришерин айтышты. Студенттердин мыкты билим алышына толук мүмкүнчүлүк түзүп беребиз деп сиздерди ишендирип кетем. Рахмат. Билим ордосу Баткен мамлекеттик университети азыркы күндө замандын талабына ылайык жаш кадрларды даярдап, эртеңки жаркын жашоого ар бир кесипкөй адис үчүн даңгыр жол ачат. Учурда аталган университетте студенттер үчүн жеткиликтүү билим алуусуна ыңгайлуу шарттар түзүлүп келет. Бул жерде бизде бир топ эмелер ачылган, жанагы ресурстук борборлор араб тили боюнча,
Кытай ресурстук борбору, Америка ресурстук борбору, мына жакында кече онлайн системасында ачкан ресурстук борборлор ачылып бүгүнкү күндө. Анан эми жаңы талап коюлуп атат азыркы мезгилде көп тилдүүлүк боюнча. Көп тилдүүлүк боюнча дагы бизде уже семинарлар уюштурулуп, атайын ошол боюнча чөп бир топ иштер, алгылыктуу иштер жүргүзүлүп келе жатат. Мен ойлойм бул маселени дагы азыркы күндө толугу менен чечкенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол эле мезгилде эң негизгиси болуп аткан биздин азыркы талабыбыздын бир катарында мобилдүүлүктү күчөтүү болуп атат. Бул ички мобилдүүлүк, анан сырткы мобилдүүлүк боюнча. Азыркы күндө Ош мамлекеттик университетинин базасында чоң достук фестивали уюштурулган 2016 жылы. Ошонун негизинде бир чоң декларацияга кол койгонбуз. Бул Кыргызстан боюнча 7 окуу жай келген. Бул жактан Нарын, Ысык көл, Талас, Жалал Абад, Баткен, Ош областарынын мамлекеттик окуу жайлары менен биргеликте 7 окуу жайы декларацияга кол койгонбуз ички мобилдүүлүктү ишке ашыруу боюнча. Бүгүнкү күндө ал үзүлүү эмгегин берип жатат. Андан сырткары сырткы мобилдүүлүк боюнча Турция менен байланышыбыз бар. Мына Россия менен байланышыбыз бар. Азыркы күндө Россиянын Воронеждеги окуу жайларынан бизге экономика багыты боюнча мобилдүүлүккө студенттерибиз келгенин күтүп атабыз. Алар менен договор кол коюлган, буйруса ошого окшош сырткы жана ички мобилдүүлүктөрдү күчөтүү менен студенттердин бир эле мезгилде башка окуу жайлар менен болгон байланышты ошолор менен болгон достукту чыңдоо максатында бир топ иштер жүргүзүлүп атат. Мен ойлойм бул дагы өзүнүн жемишин берет деп. Мамлекеттин өнүп өсүүсүнө азыркы жаш муундар өздөрүнүн дүйнө таанымы менен өзгөчө салым кошуп келишет. Азыркы учурда университетте дүйнө элдеринин тарыхы, маданиятын окутуу үчүн атайын класстар уюштурулган. Бул борбор 2015 жылы 15 майда бардыгыбызга белгилүү болгондой Бишкек шаарында жайгашкан Ала Тоо өнүктүрүү борборунун келишиминин негизинде ушул университеттин базасында ачылды, уюшулду. Азыркы учурда араб тили дагы дүйнөлүк экономикалык тилдердин бир катарына кошулуп калды. Ошондуктан биз араб тилин гана үйрөтүп чектелбестен арабтардын маданиятын, алардын баягы жетишкен ийгиликтери жөнүндө, булар биз менен бардыгыбыз кыргыздар байыртадан бир, дини бир деген сыяктуу ошолорду жакындан тааныштыруу максатында ушул биздин кыргыз-араб маданий окуу борбору түзүлгөн. Аталган университетте билим алып, ошол эле билимин бүгүнкү күнү сыймыктануу менен жаш студенттерге бөлүшүп жаткан адистер да жок эмес. Баткен мамлекеттик университетинин келечеги аябай кең деп ойлойм. Себеби бул жерден бүткөн бүтүрүүчүлөрү азыркы учурда жакшы жерлерде өздөрүнүн ордун таап, жакшы жерлерде иштеп атышат. Мисалы, өзүмдү эле алсам, ушул өзүбүздүн эле Баткен аймактык колледжинде иштеп атам. Ар бир инсан келечекте өз ордун таап алууну самап жашап келишет. Албетте, ал максатка жол ачылса. Бүгүнкү күнү Баткен мамлекеттик университетинде окуп, билим алуу далалатын жасап жүрүшкөн жаштар арбып барат. Баткен өрөөнүндөгү жаштар эле эмес, коңшулаш өлкөлөрдөн билим алуу максатында окуу жайга келишкен студенттер да бар. Университет менге аябай жакты. Бу жерде агайлар, эжекейлер мага жакты, аябай. Анан бул жерде сабактар жакшы болуп атат. Бу жерде тажик досторду, өзбек досторду, кыргыз досторду таптым. Мен бул жерде биринчи курста окуп атам. Кудай кааласа, бул жерди битирип, юрист болом. Тарыхка бай Баткен өрөөнү окуу жайга тарыхый өз табылгалары менен салым кошуп, өткөн учурдагы издери менен кабардар кылып келүүнү көздөшөт. Өзүңүздөргө жакшы маалым болгондой, Баткен областы бул өтө тарыхый булактарга бай жер. Ушул тарыхый маалыматтар дың бойдон турган аймак катары ушул аймактагы этнографиялык, археологиялык казылмалардан табылган эстеликтерди, жазма булактарды ушул Баткен мамлекеттик университетинин базасында Баткен областык музейи катары ачуу аракетин көрүп жаткан мезгилибиз. Кулачын жайган 20 жылдык тарыхка ээ бул окуу жай азыркы учурда Сүлүктүү шаары менен бирге эле Кызылкыя шаарында да өздөрүнүн билим берүү борборлору менен толукталып турат.
Кызыл Кыя шаарындагы окуу жай жаш студенттердин камын ойлоп, ар бир замандын талабына омтулуу менен шарт түзүп келет. Бул Кызыл Кыя шаарындагы окуу жайга онлайн режиминдеги ресурстук борбордун катарлаш ачылып, окуу жайдын жамаатын кубандырып турган учуру. Заманбап технологияларды колдонууга бизге бүгүн ушундай жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Мындан ары дагы ойлойбуз, ушул ресурстук борборду биз окуу процессибизде, институтубуздун, студенттерибиздин келечекте өнүгүшүнө колдонсок болот деп ойлойбуз. Билим ордодо күн санап өзгөрүү болуу менен жетекчи илим билимди өркүндөтүп өстүрүүгө шыктануу жаратып, өзгөчө жаңылануу киргизип турууга бел байлаган учуру. Бизде 104 жалпы эмгек жамаатыбыз бар. Анын ичинен бизде 14 илимдин кандидаттары, 2 илимдин доктору бүгүнкү күндө студенттерге татыктуу билим берип келишүүдө. Сапаттык көрсөткүч бүгүнкү күндө эмгек жамааты 33% түзөт. Окуу жайыбызда негизинен 9 окуу корпусу бар, бир чоң спорт залыбыз бар. Бул жабык түрүндөгү, ичинде бардык керектүү жабдыктар менен жабдылган 12 компьютерлик классыбыз бар. Бүгүнкү күндө компьютерлик класс. Андан тышкары бизде 2 ашканабыз, 3 библиотекабыз бар. Библиотекабызда негизинен 64 миңден ашуун окуу куралдарыбыз бар. Бардык окуу корпустарыбызда интернет булактарына туташтырылган. Локалдык сетке ар бир окуу корпусубузда бизде Wi-Fi орнотулган, студенттер үчүн окууга шарт ыңгайлуу шарт. Ал эми биздин окуу жай андан тышкары сырткы байланышты бүгүнкү күндө өтө жакшы жолго коюлган. Бүгүнкү күндө Россия Федерациясынын 4 окуу жайы менен, андан тышкары бул Ташкент архитектура строительный институту менен бүгүнкү күндө договор түзүп, алар менен бүгүнкү күндө тыгыз иштеп келүүдөбүз. Андан тышкары биздин окуу жай менен биргеликте ошо Баткен мамлекеттик университети менен биргеликте биздин окуу жай Абдул Момунч баш болуп биз ошол 3 илимий практикалык журналды редколлегияда мүчөбүз. Ал жерде бүгүнкү күндө биздин окумуштуулардын илимий макалалары, илимий эмгектери жана ушулар жарык көрүүдө. Андан тышкары бул Россиянын бир канча басма катналары менен бүгүнкү күндө иштешүүдөбүз. Ал жерде биздин окуу жайдын монографиялар, окуу усулдук колдонмо окуу куралдар бүгүнкү күндө басуудан чыгарылып атат. Жалпысынан эмне демекчибиз, биздин окуу жайдын келечеги кең деп ойлойбуз. Анткени бул биздин үйрөнгөн ушул адистерди дизайн, архитектура, экономика багыты боюнча даярдаган окуу жай болгондуктан бүгүнкү күндө биз ушул студенттерди, заманбап студенттерди, талапка ылайык студенттерди даярдоого бизде бардык шартыбыз жана мүмкүнчүлүгүбүз толугу менен бар. Аталган окуу жайдын ректору Зулпуев Абдувап Момунович жетектеген бул окуу жайда күн санап жаңы ачылыштар болуп турганы жалпы эмгек жамаатын кубандырат. Илимий потенциалды биздин кадардын илимий потенциалы жогорулаган бул эң негизги талап. Көптөн берки жаштардын мүдөөсү орундалып, бүгүнкү күнү билим чордонунда жаңы сергек жашоого үндөгөн спорт клубу да өз кызыл тасмасын кести. Мынакей бүгүн биздин университетибизде тренажердук залдын ачылыш майрамы болуп жатат. Бул жерде ачылышынан мындай бизге кенен мүмкүнчүлүктөр түзүлүп бергенине биз абдан кубанычтабыз. Мына бул жерде бардык студенттердин, кыздар жана ошондой эле кыздарга кенен мүмкүнчүлүктөр бар. Мынакей кыздар гимнастика залында өздөрүнүн колунун, бутунун бардык дене мүчөлөрү үчүн, ден соолук үчүн пайдалуу болгон гимнастика машыктарын кылып кетишсе болот. Биз абдан кубанычтабыз. Бизге ушундай кенен мүмкүнчүлүктөрдү жаратып берген бардык ушул агайларыбызга, эжекелерибизге чоң өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул спорт залдын ачылышын көптөн бери күтүп атканбыз. Ачылганы аябай жакшы болду бизге. Ошол бул жерден көптөгөн спортсмендер чыгат деген ишеничтемин. Билим алуу ар бир инсандын руханий жактан өсүп өнүгүүсүнө, турмуш жолуна түшүүдө кесиптик жактан калыптанышына өбөлгө түшсө, илим коомдук муктаждыктан пайда болгон. Турмуштун материалдык прогресси менен бирге өсүп өнүгүүсүнө көмөк берет. Баткен мамлекеттик университетинде илимдин доктору, профессорлорду чыгаруу негизги максаттардын бири десек жаңылышпайбыз. Биздин окуу жайда жетишкендиктер арбын. Анткени ушул мезгилге чейин 10 миңге жакын студенттерди бүтүрүп чыгардык. Ал студенттерибиз белгилүү тармактарда Кыргызстандын айрым чет өлкөлөрдө мугалим болуп эмгектенип келе жатышат. Олимпиадалык көрсөткүчтөр абдан жакшы. Регионалдык,
областтық, райондық, шаһардық олимпиадаларға қатысып, белгілүү жакшы орындарды алып келе жатабыз. Ошон менен бирдикте эки мугалимибиз азыр дүйнөнүн чемпиону болду. Бирөө Кореяда, экинчиси мына көчмөндөр оюнунда дүйнөнүн чемпиону болуп келди. Ошондой эле мына материалдык базабыз бул эми эскиден калыптанган база, бирок ошондой болсо да ошол базаны биз оңдоп түзөп, тартипке келтирип, дагы ушул мына 20 жылдын жүзү болуп атат. Аракет кылып иштеп атабыз. Келечеги студенттерди окутуп билим бергенде биз келечегибиз өтө алдыда. Дагы көп нерселерди күтүп атабыз. Мыкты кадрлар чыгат деген ойдобуз. Баткен мамлекеттик университети замандын өнүп өсүүсүнө, жаш кадрларды даярдоодо жалпы окуу жайдын профессорлук жана окумуштуулар кеңеши өздөрүнүн талыкпаган эмгеги менен эртеңки келечекке кеңири кулачын жая бермекчи.